Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Менин атым Сталбек болот. Репортер KG сайтынан чалып аттым эле сизге. Каяктан жалаттыңыз? Репортер KG сайтынан. Отамсыз. Сизден бир маалыматты тактайлы деп чалдык эле. Сиз жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган турбайсызбы? Ошону Ким айтты сизге? бизге маалымат келди да, сиз Гарвард университетине өтүпсүз, ошого күзүндө барып окуйт экенсиз, ошого байланыштуу жумуштан арыз жазыптыр деген маалымат чыкты да. Ошондой маалыматты деген ошо берген адамдардан тактагыла. Жок, эми ал адамдар айтат да, бирок сизден расмий, сизден тактайлы деп чалганбыз да, ошол маалымат чынбы же? Мен андай мен маалыматтарды мен комментарий бердим. Гарвардка окууга өткөнүңүздү айта аласызбы? Биринчиден мен айтып атпаймынбы, мен андай маалыматты деген мен деген андай тастыктап айтпайм. Анткени деген ошол берген булактардан тастыктам. Мен эми бар эле деген ар кандай маалыматтарды айтып берсе баарына берген жооп берем. Жок, эми четке кагазбы, эч кандай арыз жазган жокмун, Гарвардка деле өткөн жокмун дегенди угалы дегенбиз да. Эгер жалган болсо ошону эле айтып коюңуз да сиз. Мен эмнеге мен аны жооп берем? Мындай мага айтсаңыз. Жок, Дастан мырза, сиз эми сиз ошо сиз тууралуу болуп атканда өзүңүздөн тактайлы деп чалып атпайлыбы, өзүңүздөн тактайлы депчи? Булагын айтыңыз да, каяктан түшүп атат, ким айтып атат, кандай айтып атат? Мен жөн эле сиз мага чалып алып мындай болуп атат, кимде болуп атат десеңиз мен ошондо деген комментарий бербес элем, же кандай бир жооп беришим керек. Мен айтып атпаймын, мен жумушта отурам, штаттык режимде иштеп атамын. Анан кандай маалымат, мен ким айтып атат, мен мындай кызык болуп атат да. Анан мен эми ар кандай маалыматтарга деген жооп бере бербейм да. Сиз мени сурап түшүнгүлө да. Анда биз жалган маалымат деп жазалы да, Дастан мырза муну четке какты деп коелу. Мен антип айткан да жерим жок. Мен мындай маселени мен комментарий бербейм да айттым. Анткени мен аны негизсиз деп эсептейм. Негизсиз деп эсептейсиз, ал жеке жашооңуз деп эсептейсизби же кандай? Эми бул сиз мамлекеттик кызматкер болуп аткандыктан ушундай сөздөр болуп атса ошону тактап кызматкер болгондуктан атайын деген этика боюнча кодекс бар. Ага ылайык мен ар кандай маалыматтарга комментарий бере албайм. Эми сиз жазган турбайсызбы ошону? Мен жазсаңыз жаздым, жазбасаңыз жазбадым эле деп. Жок, мен анда арыз жазган эмесмин. Жазган эмессиз. Окууга да өткөн эмессиз демек. Менин кызматыма байланыштуу азыркы берген сурооңуз, мына азыркы убакытта сиз берип аткан сурооңузга мен жооп берип атам. Андай арыз мен жазган эмесмин. Башка окуу, үй бүлө бул менин жеке маалыматым. Мен андай нерселерди комментировать этпейм. Менин кызматыма байланыштуу арыз айтып атам, мен арыз тиешелүү айтып атам. Түшүнүктүү, Дастан мырза. Ооба. Маалыматты деген эми комментарий бере берген ал туура эмес да. Сен наоборот ошол адамдар деген мамлекеттик кызматтын аброюн түшүрүп атат. Ар кандай маалыматты деген комментарий берип эле анан мындай кылгыла четке барып. Дең ошол булактардан тастыкташ керек да. Ошо бизге ошондой түштү. Эмне болду? Жөн эле эми бирөө жаза берсе, бирөө айтып берсе анда деген эмнеге мени сурап айтасыңар? Менде деген Канаданын дагы бир эмеси бар экен го да, эме койсун, туруктуу жашаганга документтери бар экен, жана башка деп жазып атышат. Эми ошо ар кандай сөз болгондо сизден жеке сизден такташ керек да, мындай этика боюнчачы. Биз жөн эле отуруп алып жазып койгондо болбойт, ошо сизге чалып ушуну билип билдеп чалдык. Эки тараптуу болуш керек да. Ооба. Сиз туура айтып атасыз. Эки булак болобу, эки тараптан деген маалымат алыш керек. Бирок тиги тарап маалымат берип атканда бир кандайдыр бир негиздеме бериш керек да. Эми билбейм, бул бирдемени тартып алгандыр, бирдеменин деген копиясы болгондур. Анан мындай болуп атат, мындай болот, ошондой маалыматты бериш керек да. Анан ошонун негизинде сиз айтасыңар да мага чалып. Бай. Дастан, сенде деген мындай болуп атыптыр, мындай ошон кандай дейсиң. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматкермин. Бул жерде деген мен жетекчим бар, түзмө-түз премьер-министр, өкмөт башчысы. Ошондуктан мына менин деген сизге расмий билдирүү, биринчиден анда ар кандай маалыматтарды комментарий берүүгө мен негизсиз деп эсептейм. Экинчиден, сиз айтып атасыз арыз жазыптырсыз. Мен арыз жазган эмесмин.